Uyuşam kötügө bitем. Üskөстү чыгарып деле койсоңуз болмокта. Мен чыгарганда жүрүп келет да. Каймайбы. Шагыма бар кандай иске? Жейна. Шырма сип койдум дейт. Байкой шырма сип салганда анан кийин музайкам тайдып чыгарган. Кандайсың Ариман? Жакшы. Саламатсызбы? Кыстарбы? Жакшы келип алдыңыздайбы? Жакшы келип алдым. Мен ютубка чыгарган келдиңерби? Ооба, сен жылдыз болуп кетип турсуң го TikTok'та? Кайер уже TikTok'ко чыгып чажадым. Чота ютубка 2 жолу чыгып. 2 жолу чыгып койдуң ба? Салам Сокол медианын көрүүчүлөрү, бүгүн биз TikTok платформасында өзүнүн кылыгы менен элди тамшанткан Ариманга конокко келип калдык. Бүгүнкү биздин маегибизди толугу менен көрүңүздөр, бизден алыстабаңыздар. Ариман. Ариман, сен Мырза Байкең менен кантип таанышып калдың? Тетчен көп бол. Кантип көрүп калдың? Жок, вакытында турган. Анан кийин эле таанышып калгам да. Кандай кылып тааныштың? Кандайсың? Менин атым Ариман болот деп айттың ба? Жок, качан шайма жасайсыздай деп. Шаурманы сен таанышканда эле ачышты беле? Мырза Байке, айтып өтсөңүз, Ариман менен кантип таанышып калдыңыз эле? Ариман дал ушул жерде биз өзүбүздүн жеке бизнесибизди десем болот. Бизнес баштап калып, Ариман келип калып, мен Ариманды сүйлөгөндөрүн жактырып калып, ошондон баштап ортодо экөөбүз негизи мен Нарымдын кулуну, Ариман Баткендин кулуну да, бирок бир туугандай болуп кеттик десем болот да. Ариман сизге келип эркелеп калып турбайбы? Кайсы кылыктары сизди өзгөчө тамшантат? Азыр кичинекей балдардын ой жүгүртүүсү такыр эле башкача дейт. Ариман чынын айтканда баягы өзү 4 жашта, бирок 4 жаштагыдан баягы өзгөчөлөнүп турат да, сүйлөгөндөрү, бир нерсени түшүнгөнү. Биз көпчүлүк видео тартабыз, эми 4 жаштагы бала менен видео тартыш чындыгында кыйын да. Ариман болсо, эмнени айттың ошол нерсени сен айткандай кылып сүйлөп берет. Реклама болбосун, бир күлкүлүү видео болбосун, анан өзгөчөлүктөрү ошол, тили ширин. Видео тартууда кандай өзгөчөлүктөрү бар? Мисалы, ар кандай сөздөрдү ортосуна кошуп сүйлөп кетет экен, Мен бул видео тартарда мен башка эле сценарийин айтып берем. Бул мындай деп башын айтасың, а бул калган өзүнүн бияктагы нерсеси менен кошуп сүйлөй берет. Ошол баягы карапайым жөнөкөй жашоодон алынган видео болгон үчүн элдерге көбүрөөк жагып жатабы деп ойлойм да. Ариман, TikTok'та азыр бардыгы сен Ариман молодец, красавчик деп комментарий жазып атышат, Сага жагат ошо комментарийлер? Ооба. Анан кийин ошо таанышып калгам, анан кийин эле ушул жактан көрүп калгам. Анан кийин эле таанышып калгам, анан байкеси бай, анан өзү бай, анан кийин таанышып калгам да. Анан кийин жумушуна келип, азыр ишкер болуп иштеп аткан турбайсың го? Бул жакта шефсиңби сен? Ооба. Баяктуу текшерип көрөм. Баарын текшерип көрөсүң го? Ооба. Азыр бул жакта эмне кыласыңар? Азыр биз көмү доставка тетип айтабыз. Ушуусунда. Айылыңарга айылыңардын эли үшөөсүн деп көмүр ташып бере турбайсыңарбы? Мен да жардам берейинби анда? Мен да жардам берейинби көмүр ташып? Ооу. Короче, берде көмүр бай. Уйку келди, уйку. Уйку деген келди. Мен сизге манас айтып берейинби? Макул. Атпай кыйгыз эримди, окса дагы безимди, калбый өпкө жыскана, дилдей кылып минген ат, кыздын куйкак колунда, каймашкандын жолунда, шиндеги кандагай, кыйнындай шандагай, шатынан түшсө байланган. Азамат айтайт. Молодец. Сен сага ким үйрөттү манас айтканды? Айтпай экемден үйрөнүп алгам. Айтпай экен, сага ким болот? Байкем болот. Байкең болот. Дагы кандай таланттарың бар? Неме узун чачы да. Үйдө берейинби? Ооба да. Бул эмне, микрофонбу? Ооба. Тургузайынбы? Туруп алырдайсыңбы? Ооба. Анда биз Ариманды коштоп сүйлөп туралы, Ариман. Uzun çatçı bayeli, közlüğü hayeli, un çıkmadı canında, inesi bayeli. Aydan çıkın kızede, aydın kızede, Allah YouTube tesida, izleyim dağede. Азамат. Сен садикке барасың ба? Жок. Барбайсың ба? Үйдө канча бир туугансың? Үйдө кимдер болуп чогуу жашайсыңар? Атам болуп, анан кийин апам болуп, анан байкем болуп. Сенден кичүү ини сиңдилериң, карындаштарың барбы?
Жок. Жокпу? Келиңиздер, ушул азыр күн суук болот, өзүңүздөр көргөндөй. Биз сиздерге өзүбүздүн эң даамдуу шаурмаларыбызды оозитип көргүбүз келип атат. Жылуураак ичке кирип сүйлөшөлү, мүмкүн болсо. Жүрү, Ариман. Опа! Жүр кеттик. Жүдәтке. Колуңду бересиң? О. Ооба. Анан кармайсың го. Жок. Кек. Не дейсиң? Шырма сеп койдум дейм. Симке топ Я. Шырма сеп койдум. Эмнеге? Симке топ dedi. İstegen içmesen. Эмне кыласың эми? Ama apama bayayım. Я. Apama bayayım deyim. Эмне деп айтасың? Sep koydum de. Барыңды. Талтай ал кетип барыптыр, карабайсың. Ариман, TikTok'ка кантип таанымал болуп кеттиңер? Байкой шырма сеп салганымда анан кийин музайкам тайдып чыгарган. Анан кийин мыйтатан бери таанышып калганбыз. Анан кийин жүрөйген. Жүрө бердиңби, Мырза экең эрмек болуп, Ариман, сиздин эрмегиңиздер баягы жумушка барганда келип жаныңызда жүрөт дейби? Биз башында ушул жактан биз Эрлан байкем экөөбүз эми шаурма, мини шаурма ачтык. Анан ошол жактан Ариман келип калып эле тили ширин болуп баягы шаурма барбы деп калды. Мен кызыгып эле өзүм TikTok баракчам бар. Анан видео тартып киргизип койсом, бир жумада 1 миллион көрүүчүнү топтоду. Анан ошентип баягы көпчүлүк ата-энеси уруксат аласыңбы деген суроолор көп келип калды. Анан ата-энесинен уруксат алсак, ооба тарта берер, уруксат беребиз деди. Ошондон баштап таанышып, тартып калдык. Күнүгө эртең менен жумушка келгендей келет, кечке менин жанымда жүрөт, кечинде алып барып үйүнө таштап коем. Өзүңүздүн иниңиздей көрөт. Ооба, өзүм бир туугандай болуп калды десем болот. Ариман, эртең кечке эмне кыласыңар Мырза экен менен чогуу? Түнгө чейин дастапка кылдым көмүйдү. Сен да жардам бересиң? Машинем жүйдөмдө кеч. Качан сен машинаны кантип жүргүзөсүң? Жана ал музайка мөлөгө отот мен алдыга отурам, бүттө тетебиз да. Жана айттың го, кадр сыртында сен мен Мырза экем иш кылып атканда машинаны байкабай жүргүзүп алдым деп, ошону айтып берчи. Скоростко теген жокмун, өзү эле жүрүп кеттим. Сенин күнөөң жок, Скоростко чыгарып деле койсоңуз болмок да. Мен чыгарганда жүрүп келет да, ошон үчүн атайын ушундай болуп койдум да, жүрүп кетпесин деп. Сен ага тийбеген турбайсың. Тийген жокмун вообще. Жо, сен жүрүп кетип коркуп кеттиңби? Эмне дедиң аны? Өзү эле жүрүп кетти деп койдуңбу? Ариман, ата-энең эмне жумуш кылат, апаңыздар эмне кылат дейди? Үйдө бизди жумуш кылат, тамак биширип бизди багат. Анан кийин биз тамакты жеп алабыз. Анан кийин тамак жеп бүткөндөн кийин соткага жатып коебуз. Сотканы жатып көрө бересиңерби? Атаң эмне жумуш кылат? Атам 185 айдай. Конечно. 185-тин конечныйда иштейби? Маршрутка айдайбы атаң? Сен ага да жардам берип турасың кете? Же дайыма Мырза экен жанында болсуңбу? Ооба. Кандай кыздар жагат? Кийин кандай кыздарга үйлөнөсүң? Сизге эле үйлөнөм да. Мага эле үйлөнөсүңбү? Ооба. Жактымы сага? Ооба. Сулуу экен? Ооба. Эмнем жакты? Чачыңыз да. Дагы сиз жактыңыз. Мен жактымбы? Олдан мен сени күтөйүн, Мен ага чейин 2 жыл болду ошо TikTok жаатында жүргөнүмө, тартып жүргөм. Анан чындыгында Аримандын дагы салымы көп десем болот. Баягы тез убакытта дагы катталуучулардын саны өсүп кетти. Анан катталчу болгондо эми ачык айтканда бул жактан киреше жагы эле болот да, рекламалардын саны көбөйдү десем болот. Рекламалар түшүп баштады. Эми бир айдын жүзү болду десем болот ушул нерсеге жаңы жетип баштаганыбызга. Рекламанын канча пайызы Ариманга жумшалат? Ариманга биз ал нерсени толуктай эме кылбайбыз. Мен өзүмдүн каалагандай баягы кийимин алып берип коем, анысын алып берем, мусун алып берем, анан мындай берип коюп тура берем. Ариман, сени Мырза экең айтты го, жакшы ырдайт деп. Ырдай аласың? Ыйда бейми. Ырдап берчи. Кешки туман, махаббаттым бай жалган. Кешки тубап,
кешки тубал алдыйдыңго жүрөгүмдү талагайма. Ариман менен күнүң аябай кызыктуу. Анткени Ариман менен жаныңда жүргөндө тажабайсың. Эртең менен кечке чейин күлүп жүрөм. Анткени азыр камерадан сүрдөппү, сиздерден сүрдөппү, баягы толуктай өзүн ачылган жок, бирок мындай күнүмдүк өзүнүн жашоосунда бул ар бир минут сайын бизди күлдүргөн сөздөрдү ойлоп таап турат. Мен сизди сүйүп калдым. Эмне көргөнүмбү ба? Көргөнүң менен сүйүп калдыңбы? Эрте эле үйлөнүп алалы же сени күтөйүнбү? Шашпайын да. Шашпай эле үйлөн. Үйдө азыр кимдер бар? Апам бар. Атаңчы? Атаң жумуштабы? Азыр эле анда үйдөгүлөргө чал. Мен үйгө келин алып баратам деп, мен сенин үйүндө калып калайын. Жай. Болбойт да. Эмнеге? Үйгө кирсе болбойт. Мен сенин үйүңдө сенин аялың болуп калып калам да. Жай. Же болбойт да. Шайым теппейсизби? Мен шайым алып келейинби? Ооба. Алып келчи. Ай, бун Мырза байкем жасайбы ошондо? Жок. Ким жасайт? Байкеси жасайт да. Байкеси. Там шаурма жеп турбайсыңар да силер? Ооба. Көрүүчүлөргө айтып атпайсыңбы бизге келип шаурма жеп кеткиле, дайыма жеп тургула деп? Шайма жеп кеткиле, бизден двойной, таттуу, дамдуу. Өзү бизге кайылыңыздайт, шайма жеңиздей келсе, салам алейкум. Жейин, а? Шайма жейм келип атат. Байке бер коңузчу, алып келе бер алды. Аябай кыйкырдың ба? Сен бул жакта шефте эле турбайсыңбы? Ооба. Бул жака эртең менен келип алып көзөмөлдөп турасыңбы? Ооба. Ашкананы каяйм, юстыя жакты каяйм, көмө жакты каяйм. Анан кийин көз каечи шайма сөөп кылгам да булайдан. Сен бул жакка байкелериңе да көзөмөл жүргүзүп турасыңбы? Ооба. Кантип көзөмөлдөсүң? Текшейип коем бай жокту. Текшерип көрөсүңбү? Көмө жакты текшейип коем. Безим байбы деп бөө келсе коём да. Каечи. Байкелериң жакшы иштеп атса урушасыңбы аларды? Жакшы иштегиле деп. Жакшы иштейт. Жакшы иштейби? Жаман иштеп калсачы? Уйшам көтөгө бүйтөм. Эки жолу кашык жол коям көтөгө. Соозду өзү коям. Анан кийин жакшы иштеп калат. Жакшы иштеп калабы? Ке колумду эпип койбойсуңбу? Мен ассалам алейкум тургандай мен сени мына кызды сүйүп калдым. Мага тийбейсизби? Макул. Мен сизди сүйүп калдым, постарды түндө үйгө кетем да, күндө да келип турайын да. Ооба, мен да күндө келип турайынбы? Анда биздин көрүүчүлөргө сага эркин микрофон берейин. Жакшы калга деп өзүң каалоо тилегиңди айт. Ассалам алейкум тургандай, жакшы калгыла. Шайма жеңиңе келсе, мага бизге кайылгыл. Биз жасабайбыз. Салам алейкум. Мырза байке, сизге дагы эркин микрофон берели. Биринчиден сиздерге рахмат. Биздин ушул кичине болсо дагы чыгармачылыкка ат салып келатканыбызды баалап, баамдап ушул жака келип, кеп сөзүбүздү угуп аткандарыңыздарга. Деги эле мен кайрыла турган нерсем баягы TikTok жамаатындагы баардык катталуучуларыма биринчиден ыраазычылык билдиргим келет. Ар дайым колдоп, жакшы сөздөрүн жазып, колдоп коштоп келишет. Деги эле туугандарыма, Нарын жергесине өзүм Нарындын кулуну болом. Баарыңыздарга чоң рахмат. Сиздерди сыйлайбыз, урматтайбыз. Элдин аркасында элбиз, элдин аркасынан ушундай бир ийгиликтерге жетип, кичине болсо дагы төбөбүз көккө көтөрүлүп отурат. Туугандарыма, Жамангуловдорго жана эң негизгиси ушул жакта ар бир нерсени биз кичинеден баштап ушул нерсенин баардыгына жеткенбиз. Эрлан Бердигулов деген Ысык көлдүн кулуну, өзүмдүн байкем. Ал байкеме да чоң рахмат, сиздерге рахмат. Сокол Медиа, туура айттымбы? Сокол Медиага баарыңыздарды катталып кетүүнү жана ушул видеону толук ошол жактан көрүшүңүздөрдү сунуштайм. Сизге да рахмат, Мырза байке. Ошо Аримандын клубдарын өзүңүздүн телефонуңузга тартып, TikTok платформасы аркылуу элге жарыялап, анан Ариманды бийиктиктерге жетелеп жатканыңыз бул абдан чоң жетишкендик. Жакын арада дагы сен мыктысың долбооруна катышып кана турасыз. Ооба, буюрса. Ийгиликтерди каалайм. Рахмат. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан кийинки эфирлерде сак саламатта көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн Айдана Майрамбек кылды. Саламатта болуңуздар.